Баткенге америкалык аскери жетекчилик келип, мындан бир ай мурда Тажикстан жасаган чабуулдун кесепеттерин көрүп кетиптир. Орусиянын өкүлчүлүгү келген эмес. Казакстан же Кытайдан же башка мамлекеттерден дагы башка өкүлдөр келип, анын баарын көрүп, канча бейгүнөө адам набыт кеткенин, канча чарба, канча үй кыйраганын көрүп кетсе дагы жакшы болмок. Былтыр апрелде болгон ушундай эле согуштан кийин дүйнөлүк коомчулук ал согушка дээрлик эч кандай көңүл бурган эмес. Бирок мындан бир ай мурда, сентябрда президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттарда чыгып сүйлөп, ошол жерде ошол күндөрү кыргыз дипломаттары дагы башка мамлекеттердин өкүлдөрү менен Нью-Йоркто жолугуп баарын айтып бергенден кийин абал өзгөрө баштады. Анткени менен айрым депутаттар эмне үчүн америкалыктар кыргыз жергесине келет? Биздин алар менен эч кандай келишимибиз жок. Аларды ким чакырган деп ачуулана баштады. Бирок Баткенде эмне болгонун алар бизден угуп, өз көзү менен көрүп, жыйынтык чыгарса, Кыргызстан үчүн пайда гана болмок. Жана келечекте Тажикстан жана анын кожоюндары башка жаңы чабуул жасаганга балким жолтоо болмок.